Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу кутмандуу кушуа көңүлдүү күнүңүздөр менен. Кайрадан сиздердин назарыңыздарда келечек турак жай кооперативи болмокчу. Жана ошондой эле ушул Сокулук районунун Сокул шаарынан үй алган Саламат атанын үйүнө келдик. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Келчи Үйүңүз кут болсун. Рахмат. Мынакей биз куттуу үйгө келдик. Тагыраак айтканда атын заты жарашкан, атын атаса куту сүнөт демекчи Саламат ата жана биздин апабыз Гүлжамила апабыз. Кутман кушуа көңүлдүү күнүңүздөр менен. Рахмат. Сиздер да ушундай өзүңүздөрдүн жаркыраган үйүңүздөрдү сиздер менен бетме бет көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бул келечек турак жай кооперативи болмокчу. Рахмат. Саламат ата айтсаңыз, мага ушул жолдо келатканда бир абдан кызыктуу окуяга туш болдук да. Ушул биздин оператор жигит айтып калды, биз Саламат атаны тарткан элек да деп. Анан кандай тарткан эле десем, бул ресторанда чоң той берген дейт. Той берген менен үйүн тарткан эмессиңер десем, жок, үйүн тарткан эмеспиз дейт. Ошондуктан биз азыр кызыгы сиз баягы тойду дагы үй аралыкка чейин эле той берип салган экенсиз да. Ошол кызыктуу жерден баштап кетсеңиз, кандайча сиз ишениш? Биз бул келечек кооперативинин өзүбүз таптык. Демпирме экөөбүз. Таптырып эле айттык, анда ошо анчамчы эле тамал берген булар. Анан балдардын жүзү баягы телевидениеден көрүнөт да. Көрүнгөндөн кийин экөөбүз кеңешип айттык, ошол эле баралы эми. Келечекке. Да, келечекке. Ал барып документтер тапшырдык. Биз мындай эметкен да жокпуз. Эртең келебиз, бүрсү күнү келебиз, наркы күнү келебиз деп эле документтер тапшырдык. Бир 2-3 күндө эле акчасын төктүк. Ошондон катталып койдук. Гүлбария деген консультант, сол кыз. Анан ошо менен 1-2 ай өттү. Кызыктуу жери да. Ошо Онан кийин балам айтып калды, ата той беребизби деп. Ой, беребиз. Бергенде да кандай деп туруп анан бияктан рестораныбызды камдап алып барып туруп эле таамды ала элекпиз. Таам жок эле той берет. Таам жок эле. Барып эле. Жо сиз кандай ишендиңиз дейм да? Жо, мен ишендим да. Кудайдын ушундай кылды, 100% ишендим. Анан кийин бизде ой болгон жок. Же мен айткан жокмун, же бул же балдарым айткан жок, алабыз болду деп эле. Анан барып туруп эле тиерге жанагы ресторанын немеси администратор болот экен. Ага мынча табак, анан тиги бу деп сүйлөшүп, жалпысы мынча болот, анан анча болот деп. Ооба. Анан алардан сурап атат, бул неге ошо там той, анан тиги балам үйлөнгөн да, ага дагы Москвадан той берген ал балам. Ал той аяктан өтүп, бияка той берилек болчу да. Анан 2 в 1 кылдык да. Анда үйлөнүү тойдо болуптур, жер там үйдө болуптур да, 2 той бир болуптур да. Анан ушинтип десек, алар да таң калышты, сиз мындай деп. Андан кой дедим мен, болду кеттик деп. Тойду өткөрөбүз. Белгилеп койдуңар. Өткөрөбүз эле. Анан кийин таам алыш дагы, таам ала турган мезгили дагы, той бериш дагы ошол бир 10 күн аралыкта болду да. Анан кийин эле балдар сүйүнчүлөп калышты. Гүлбария там северле бүттү деп. 10 күн калганда эле тиги тойго. Анан айттым, мен мактанып, мына көрдүңбү дедим, ишенич кандай болот. Анан келип биякта таптык. Ошо менен балдар келишти, келечектен келишти балдар. Анан туугандар келишти, ошо менен 2 тойду
бир чогуу өткөрдүңүз. Чогуу өткөрүп бердик. Демек мына сиздин үнүңүз дагы Кудайга жеткен экен да. Мындай айтканда баягы сиз баарын айтып атпайсыз, мен толук 100% ишенип туруп анан той өткөргөм депчи. Ооба. Өзү адам баласы туура ниет кылыш керек экен. Ооба да. Ниетти туура кылсаң эле баарына жетесиң деп Ооба да, туп. Ошондуктан мен чын жүрөктөн ушул биздин жалпы эле келечек Тура Жай кооператив сиздерди ушул жаңы тамыңыздар менен куттуктайбыз. Ушул үйдү сиздер канча суммага, башында канча суммага бааладыңыздар? Келишимди кандай түздүңүздөр келечек менен? Биз 2 миллионго турганбыз бүгүн. Эмеге 2 миллионго турдук. Анан кейін анан 25%-ын бердиңиз, 25%, анан буны истеп калдык да. Мунун истегени да бир кызык. Бул дагы Исламбек деген баланын там экен, өзүнүн курулган, анан эми бизге жакты. Ал дагы баягы өзүнүн немесин айтты. Анан өзү мурда 23 деп турган экен, Анан менин кызым сүйлөшүп туруп 20га бербейсиңби деген экен. Берем депти. 20га бербей. Анан биз көкөнөгөбүз келип калып, берди көрдүк, бирок бул бала жок экен. Анан мындайраак басып калганда, терде бир эс алып алчы деп отурдук эле. Ошол бала чалып калды, Исламбек. Анан айтты: "Байке" деди. "Сиз таластан болосузбу?" деди. "Ооба, мен таластан болом" дедим. "А сен каяктасың?" дедим. "Мен да таластан болом" деп. Анан жерибизди такташып алдык да. Өйдө ылдый деген. Анан мынтип калды. Мен кызыңыз менен 20га сүйлөштүм эле. Мен сизге 19га берем деди. Мен сүйлөшкөн да жокмун аны менен. Мындай бер, мындай деп. 19 дегенден кийин анан мейли, анда 19 болсо 19 деп сүйлөштүк. Качан деп эле ошо менен уланып кетти, бүттү. Биз экөөбүздүн ортобузда бир күн мындай, бир мындай жарым саат аллашпай, саллашпай жок болду да. Түз эле барып эле бүттү. Шагы эле барып бүттү. Анан кийин бир бала жумушка кирген экен, силерде жанагы не деп коет, тамды оформление жасаган юрист бала. Юрист балдарыбыз. Бир юрист балаң биз менен кошо келип туруп айтпадыбы? Биякта бүткөндө дейт, эрте менен келсек дейт, кечки убакка чейин дейт. Ошо араң бүтөбүз дейт. А кээкүлөрү бир 2-3 күнгө бүтпөй да калат дейт. Эми жолунан да болуп калат. Жолунан да. А биздики 1 саатка жеткен жок убак. Шаарылы бүткөн. 1 саатка жеткен жок. Биз ушу таң калып атам дейт да. Сен таң калба дедим, кагылай. Муну көңүл тазалансак баарыбызга жетет. Көңүл эле таза болгондо болду. Деп туруп анан 1 саатка жетпей бүттү. Документтерин баарын өтүрүштү. Бүттү. Анан бир убактан кийин тиги обед убакыты болуп калды келечектики. Бирде эме 12ден 1ге чейинби, ушундай убакыттар экен, же 1ден 2ге чейинби. Анан машина менен муну менен биякты бүткөрүп коюп, бул Исламбек менен шырылай жөнөдүк. Эми акчаны алып тиги бүтүрүш керек да. Ошон эме чалып калды, Адилет. "Ой, Байке, каяктасың? Мен обед убагында күтүп отурбаймынбы сизди акча менен" дейт. "Карабайсыңбы жолдо?" Анан түп-түз бардык. Барсак күтүп отуруптур. Айрдын документи бүтүп, тигинин акчасын берип, кол алышып, анан интервью берип да жүрөбүдүк, Мына ушундай болду. Сиз айтсаңыз, мына Саламат атам ушундай бир эмоция менен сонун бир жаркылдап айтып берип атат. Ушундай болду эле, анан тойду да берип салганбыз депчи. Ошо той берип атканда да сизде кандай сезимдер болду? Эми биз тойдун беришин го берип атабыз, а үйдү кандай качан алабыз деген бир мындай сезимдер болдубу сизде? Ооба. Толкундануу болду. Үйдү алып сүйүнүп, балдарыбыз болсо Москвадан келип ага сүйүнүп, аябай толкундагандар болду. Ошол үй издегенде дагы мындай шаар эле чыкты деп айтып атат Саламат атабыз. Ошо жолдон бунун баары адамдын жолунан деп коет го. Мен айтарым, сиздердин азыркы ушул үй алган жериңиз, райондоруңуз, район жөнүндө айтып кетсеңиз, анткени бизде көп комментарийде сурап атышат, кайсы райондон алган, ошондо айта кетишсе жакшы болот депчи. Бишкектин кайсы жеринен же Сокулуктун кайсы жеринен алды дегендей да. Бул азыр биз турган жер кайсы жер болуп калды ошондо, кайсы район? Сокулук району. Сокулук району, Сокулук шаарчасы, Бер мындай Сокулук шаарчасы деп коебуз да. Бирок Сокулук деп коет. Крупская айыл өкмөтү деп коет. Берде мен несине карадык биз, кемпирим экөөбүз. Детсад
Жакын, Бала берде. бакча жанында экен да. Yo, жанында эле мына. 5 минут школу, жанында. 10 минут. 10 минут. Базар центри бардыгы Бүт жанында. Бүт жанында. Демек сиздер өзүңүздөргө ыңгайлаштырып туруп издеген экенсиздер да үйдө. Ошондой да. Жолдун аркы бетине өтпөйт. Мектеп Жок. барганда да бер жолдун четине эле барып, чет менен келишет э. Ооба, эч жака түшпөйт. Жакшы экен да. Жакын жерде бардыгы. Бардыгы жакшы болду да. Берде коңшулар менен бардык жанагы эме болот да мындай. Келгенде да мындай бушайман болуп кандай кабыл алып калат деги деп. Ой, биз азыр эмес, биз өтпөй калды да бияк. Топ жакшы. Жолдон бу де ушундай. Эми аксакал бар жерде дайыма ырыс бар деп коет го. Ошондуктан эми сиздерде аксакалдар керек да. Ошо менен жакшы болуп отурбуз, Кудай кааласа. Эми айтсаңыздар мына 2 миллионго турганбыз деп атасыздар. Ошондо сиздер 10 жылга келишим түздүңүздөр да, келечек Жок, менен. 8 жылга. 8 жылга. 2029 жылы бүтөт экен. Ар бир айда 14 миңден төгүп атабыз. Ар бир айда 14 миң 14 миңден. Ошондо квартирага деле берип атканбыз да. Саламат ата, айтсаңыз ушул жерден мен сөзүңүздү бурай кетейин. Сиз мына буга чейин сиздер өзүңүздөр үй жок болуп бир башка эле квартирада жашадыңар да, квартирант болуп э? Ооба да. Ага деле канчадан төлөп дегендей. Ага деле 14-15 миңден төлөп. Сокулуктабы алда? Жок, Бишкекте. Шаарда жашагансыздар э? Анан өзгөргө бир ой келген экен да, демек биз өзүбүз эле үйлүү болсок жакшы болот деген э? Ооба да. Анысына жанагы көбү деле айтып атат. Маселен, ошол квартирага берген акчалар кайра бул там несене кетип атпайбы? Туура. Ар бир айда. Ошондо кыскасы 2029 8 жылга жазылганбыз. 2029 жылы ошо октябрь айларында Кудай жеткирсе ошого ар бирибиз аман бололу. Ошол убакта там өзүбүзгө чыгып калат экен деген сөз да. Бул жакшы. Албетте мына биздин көрөрмандар деп айтайынбы, дайыма сиздер ушул келечек турак жай кооперативи боюнча дайыма бизди байкап келатасыздар. Биз болсо Кыргызстандын ар бир булуң бурчунда ушундай биздин өзүнчө офистерибиз ачылган. Тагыраак айтканда Ош, Жалал-Абад, Нарын, Кочкор, айтор эми биздин Кыргызстандын 7 доонун деп айтсак болот. Анын бирисинде мына Сокулук шаарынан үй алган биздин Саламат атабыз жана Гүлжамил апабыз болуп отурат. Биз да чын жүрөктөн жалпы келечек турак жай кооперативи сиздердин жаңы конушуулар менен куттуктайбыз. Рахмат. Ушул үй майлуу сүттүү баяндуу үй болсун, ушул үйдө дайыма жакшы тойлор болсун, э? Рахмат. Дагы көбүрөөк сүйлөшсөк жакшы болмок, бирок эми сиздерден кечирим сурайбыз дагы, баары убакыт деген чектелүү экен. Убакытыбыз мурушкан куш деп коет. Эң негизгиси сиздердин жүзүңүздөрдөн дайыма күлүп кетпесин. Ушинтип жадырап, жайнап, уул кыздардын төрүндө ак батаңыздарды берип жүрө бериңиз. Рахмат. Рахмат айда. Бул балдардын келечектин жалпы жамааты аман болсун. Рахмат. Биринчи эл аман болсун. Жер аман болсун. Андан кийин ушул келечектин канча бир адамдарды тамдуу кылды. Мына ушуларга Кудай өмүр жаш берсин. Иштерине Кудай иштерин алдыга жүргүзсүн. Аманчылык болсун, балдардын ден соолугу болсун. Аманчылык болсо баардыгы боло берет экен бул дүйнөдө. Дагы ушинтип күч кубатыңарга ашыкташып, элдерди ушундай үйлүү кылып, жайлуу кылып сүйүнтө эле. Мен айта турган ошол эмем. Аман болгула, жалпы бар болгула, ден соолугуңар болсун. Согуш болбосун, э? Амин Аллаху акбар. Рахмат, батаңыздар кабыл болсун. Саламат ата, Гүлжамил апа, сиздерге чоң рахмат. Аябай жакшы күтүп алдыңыздар. Кудай мырза дагы сиздер менен биз көп жакшылыкта жолугушабыз. Ооба да. Назарыңыздарда келечек турак жай кооперативи болду. Дайыма биз менен бирге болуңуздар.